Караңгылуу күндөр келе жатат, ал күндө эч кандай шек жок. Айтылышынча, ошол күнү ушундай окуялар садыр берет. Бөбөгү бар эне өз наристесин унутат. Эмне үчүн? Кеннейдин үнүнөн. Кеннейдин үнү ушунчалык коркунучтуу болот, адамзат мас сыяктуу болот, бирок алар мас болбойт. Абу Хурейрадан келген хадисте айтылат: шайтан менен анын жоокерлери качып бекини баштайт. Алар качып бекинип баштайт, бирок Кур'анда айтылышынча, ал күнү эч ким качып кутула албайт. Алар өйдөнү карашат, адамзат. Эмнени көрүшөт? Алар капкара май сыяктуу асманды көрүшөт. Ал майда бөлүктөргө бөлүнө баштайт. Алардын астындагы жер тыркырап бөлүнө баштайт. Ал күнү океандар от болуп күйөт. Жана ордуларынан жарыла баштайт. Аллаху акбар, ошол күндү элестетиңиздер. Океандар күйүп, жана өз ордуларынан жарыла баштайт. Жылдыздар өз нурун жоготуп, жерге түшө баштайт. Андан соң бар жокту караңгылык каптайт. Бар жокту караңгылык каптап, эч ким калбайт. Бир да жанзат калбайт. Абу Хурейрадан келген хадисте айтылат: өлүм периштеси Аллага айтат: о Алла, бүткүл асмандагы жана бүткүл ааламдагы бардык жанзаттар өлдү. Кээ бирки сен каалаган заттардан башкасы, о Алла. Алла сурайт: ким калды? Ошондо периште айтат: о Алла, Жабраил калды, Микаил калды, Исрафил калды, жана сенин тагыңды көтөргөн периштелер калды. Андан соң кудуреттүү Алла айтат: Жабраилдин жанын ал, Микаилдин жанын ал, Исрафилдин жанын ал, жана бүткүл менин тагымды көтөрүп турган бардык периштелердин жанын ал. Андан соң Алла сурайт: ким калды? Алла билгүүчү зат. Алла өлүм периштесинен сурайт: ким калды? Анда периште айтат: о Алла, мен калдым, сен калдың, башка эч ким калбады. Ошондо Алла айтат: мен сени бир гана максат үчүн жаратканмын, сен өз милдетиңди аткардың, бүгүн сен да өлөсүң. Андан соң кудуреттүү Алла бүткүл асмандарды колуна алып, бүткүл ааламдарды колуна алып, бийик добуш менен кудуреттүү Алла айтат: мен кудуреттүү зат Алла, мен кудуреттүү зат Алла. Бийлик кимдин колунда? Кудурет кимдин колунда? Кимге падышалык бүгүн тийиштүү? Мен падышалардын падышасы. Кайда силердин зулум кылганыңар, кайда силердин кордук кылганыңар? Эч ким анда жооп бербейт. Алла өзү айтат: кудурет Аллага тийиштүү, бийлик Аллага тийиштүү. Жалгыз, түбөлүк, бир Аллага тийиштүү.